Саламатсыздарбы? Бүгүн биз иш кагаздарынын стили жана тили тууралуу сөз кылабыз. Бул тема ар бир адис үчүн абдан маанилүү. Себеби туура жазылган документ иштин жүрүшүн, уюмдун тартибин жана жарандардын укугун камсыздайт. Иш кагаздар стили деген эмне? Коомчулукта, мамлекеттер, мекемелер арасында, мекеме менен адамдар жана адамдар менен адамдардын ортосундагы укуктук, саясий, экономикалык, финансылык мамилелерди укуктук негизде кагаз бетине түшүрүп мыйзамдаштыруу иш кагаздар стили деп аталат. Кагаз бетине түшүрүлгөн мамилелер документ же иш кагаздары болот. Документ латын тилинен күбөлүк, далил дегенди билдирет. Демек, жүргүзүлгөн ар бир иш кагазы ишмердүүлүгүбүздүн далили же күбөлүгү болот. Иш кагаздар стилинин негизги өзгөчөлүктөрү. Биринчиси тактык. Ар бир ой так туура берилет. Экинчиси стандарттуулук. Даяр үлгүлөр, калыптанган сөз айкаштары колдонулат. Үчүнчүсү объективдүүлүк. Эмоциялык, экспрессивдик сөздөр же сөз тизмектери колдонулбайт. Төртүнчүсү кыска жана түшүнүктүүлүк. Маалыматта ашыкча сөз жок. Иш кагаздарынын тили расмий иштиктүү стилдин өзгөчөлүгү. Ал маалыматтык документтерде, мыйзамдарда, буйруктарда, актыларда, келишимдерде, кызматтык каттарда жана башка расмий тексттерде колдонулат. Кыргыз Республикасынын 2023 жылдын 17 июлундагы номер 140 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамынын 10-беренесинин 1-пунктунда Кыргыз Республикасында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын расмий документтери мамлекеттик тилде жол жоболоштурулат жана мыйзамдарда каралган учурларда расмий тилге которулат жана эки тилде жарыяланат деп белгиленген. Иш кагаздары адабий тилдин ченемдерине негизделет. Башкача айтканда, мамлекеттик тил пайдаланылган бардык чөйрөлөрдө кыргыз адабий тилинин орфоэпиялык, орфографиялык, стилистикалык, грамматикалык ченемдери сакталат. Иш кагаздарында көркөм сөз каражаттары, диалектилик сөздөр, фразологиялык айкаштар, архаизм жана тарыхый сөздөр, жаргондор колдонулбайт. Сөздөр түз маанисинде гана колдонулат. Текст так, кыска, сабаттуу жазылып, жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлүш керек. Эмне үчүн буларды билүү маанилүү? Себеби ар бир документ юридикалык күчкө ээ. Туура эмес жазылган бир сүйлөм чоң жаңылыштыкка алып келет. Ошондуктан грамматикалык каталарга жол берилбеши керек. Даталар, сандар, даректер так жазылышы зарыл. Ошондой эле сүйлөмдөр өтө көлөмдүү болбошу керек. Иш кагаздарын даярдоодо алардын жазуу эрежелерин сактоо өзгөчө мааниге ээ. Ар бир ой так, кыска жана түшүнүктүү берилгенде, документти окуган адам аны тез кабыл алып, мазмунуна жаңылбай түшүнөт. Жазуу эрежелеринин так аткарылышы иш кагаздарынын мазмундук тактыгын гана камсыз кылбастан, алардын сырткы көрүнүшүнө да эстетикалык сапат кошот. Бул өз кезегинде иш кагаздарын жүргүзүү маданиятын жогорулатат, уюмдун ички тартиби менен кесиптүүлүгүнүн деңгээлин көрсөтөт. Эң негизгиси, ар бир иш кагазы туура жана талапка ылайык даярдалса, ал ошол мекеменин жетекчилигинин жана кызматкерлеринин жалпы сабаттуулугун, ишке болгон мамилесин жана жоопкерчилигин чагылдырат. Демек, иш кагазы
бул жөн гана маалымат берүүчү кагаз эмес, ал уюмдун жүзү, анын аброю менен ишенимин аныктаган маанилүү көрсөткүч болуп саналат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.